Башкы прокуратура былтыркы жылга карата коюлган планды 80% аткарды. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйынында билдирди. Жыл ичинде коррупцияга каршы күрөшүү башкы көзөмөл органынын өзүнөн башталып, мыйзамсыз аракеттерге барган прокурорлорду камоо жана сот иштери жүрүп жоопкерчиликке тартылган фактылар айтылды. Ошол эле учурда прокуратуранын кадыр баркына шек келтирген кызматкерлерден арылуу аракеттери жүрүп жатат. Ал эми прокуратура тарабынан бир жыл аралыгында коррупцияга каршы 7561 текшерүү иштери жүрүп, 17 миңге чукул мыйзам бузуулар аныкталган. 6 миңден ашык кызмат адамдары жоопко тартылган. Натыйжада катталган кылмыш иштеринин 53%-нын бети ачылып, келтирилген 4 миллиард сомдон ашык зыяндын 93%-ы өндүрүлгөн. Коррупциялык көнүштөрдү жоюу жана коррупцияга каршы аракеттенүүдө жаңы механизмдерди, багыттарды киргизүү үчүн башкы прокуратура тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүү, физикалык жактардын активдерин ыктыярдуу декларациялоо жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыгууда. Ошондой эле колдонуудагы мыйзамдарды антикоррупциялык экспертизаны өткөрүү жөнүндө колдомо иштелип чыгып, бүгүнкү күндө ишке киргизилди. Мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы чогуу аракеттенүүнүн эффектүүлүгүн жогорулатып, координациялык кеңештин чечимдерин милдеттүү түрдө аткарылуусун караган жаңы жобо иштелип чыгып, колдонууга киргизилди.